Дәвәт дин жеткирүү 42. Усама бин Зайд радиаллаху анху Расулулла саллаллаху алейхи вассаламдын минтип айтканын уктум дейт. Кыямат күнү бир адамды тозокко ыргытышат. Анын ичегилери сыртка чубалып чыгып, эшек тегирменди тегеренгендей, ал ичегилерин айлана баштайт. Анын жанына тозок адамдар чогулушуп, "Эй баланча, сага эмне болгон? Сен жакшылыкка өндөп, жамандыктан кайтарып жүрчү эмес белең?" дешет. Оба, мен жакшылыкка чакырчумун, бирок өзүм ага амал кылбайт элем. Мен жамандыктан кайтарчумун, бирок өзүм андан кайтпачумун. Усама бин Зайд радиаллаху анху Расулулла саллаллаху алейхи вассаламдын минтип айтканын уктум дейт. Кыямат күнү бир адамды тозокко ыргытышат. Анын ичегилери сыртка чубалып чыгып, эшек тегирменди тегеренгендей, ал ичегилерин айлана баштайт. Анын жанына тозок адамдар чогулушуп, "Эй баланча, сага эмне болгон? Сен жакшылыкка өндөп, жамандыктан кайтарып жүрчү эмес белең?" дешет. Оба, мен жакшылыкка чакырчумун, бирок өзүм ага амал кылбайт элем. Мен жамандыктан кайтарчумун, бирок өзүм андан кайтпачумун. Усама бин Зайд радиаллаху анху Расулулла саллаллаху алейхи вассаламдын минтип айтканын уктум дейт. Кыямат күнү бир адамды тозокко ыргытышат. Анын ичегилери сыртка чубалып чыгып, эшек тегирменди тегеренгендей, ал ичегилерин айлана баштайт. Анын жанына тозок адамдар чогулушуп, "Эй баланча, сага эмне болгон? Сен жакшылыкка өндөп, жамандыктан кайтарып жүрчү эмес белең?" дешет. Оба, мен жакшылыкка чакырчумун, бирок өзүм ага амал кылбайт элем. Мен жамандыктан кайтарчумун, бирок өзүм андан кайтпачумун. Бухари.